Чолпонбек Абыкеев, Садыр Жапаровдун таянганы эл. Коррупцияга кекиртектен баткан өлкөдө коррупцияны жоюп реформа жасайм деп тозоктун отун кечем дегенге барабар. Кыргызстан коррупцияга кекиртек эмес, төбөбүздөгү чачыбыз көрүнбөй калганча баткан өлкөбүз. Коррупциянын тамыры ушунчалык терең кеткен, башкаруу системасынан баштап коомдук жашоого чейин чырмап алган. Садыр Жапаровдун биринчи катачылыгы өзү бийликке толук отуруп, бардык жагын мыйзамдаштырып алып, анан коррупция менен чындап күрөшөм, анын түбүнө жетем дебей эртерээк оюн жарыя айтып, коррупцияга жол ачкан баш мыйзамды эртерээк өзгөртүүгө коюп, баарын батыраак жасагысы келгендигинде. Байкадыңарбы, бүгүн буга чейин бири-бири менен саясий жактан эле эмес, кадимки жашоодо да каршылашып, ит менен мышыктай болуп жүргөндөр бирге башташты. Баары Жапа-Тырмак Жапаровго каршы иштеп каралоого түштү. Анткени баарынын жанын урутканы, эртең ичкен жегендерин кайра мамлекетке кайтарыш керек болору ачык боло баштады. Жеп аткан токочунан айрыла турган болушууда, көбүн темир тор күтүүдө, ал эми аларда иштегенге каражат жетиштүү. Жакшы төлөсөң иштеп берем, садырыңа жок жалаларды да жабыштырып жамандап талкалап берем дегендер керек болсо кезекте турат. Ошондуктан булар биригели да Жапаров дегенди жок кылып, мурунку жай жашообузду кайта орнотолу деген аракетке катуу киришти. Буга чейинки бийлик башына келгендер деле коррупция менен күрөшөм, аны жок кылам дешчү, бирок Жапаровча батыл киришчү эмес, жеп ичкениңди кус деп кекиртектен алуучу эмес. Башында сөз болуп барып токтоп калчу. Бул жолу деле ошондой болот го дешкен. Караса иш башка жагынан ооп баратат. Ушундайында чындап киришпесе болчу да эмес. Ошондуктан баары биригишүүдө. Шайлоо үгүтү башталганда Жапаровго карата мындан да жаман каралоолорду күтө бергиле. Кулак укпаганды угуп, көз көрбөгөндү көрөсүң. Дагы ушундай кырчылдашкан кармаштардан коркуп кетип, баш тартып же жеңилип калып, канчалык ак тилден башталган реформалар ишке ашпай калат. Садыр Жапаровдун таянганы бир гана эл. Эгер элге учуру менен баарын ачык жарыялап, элдин күчүнө таянса, баштаган реформасы ишке ашып жеңип чыгат. Коркуп кетип, элди кайра эле коррупционерлердин колуна салып берсе, анда өзү жок болот. Чолпонбек Абыкеев, жазуучу. Абдил Сегизбаев парламентте наркотрафикке, контрабандага, уюшкан кылмыштуу топторго аралашкандар жүрөт. Аларга кантип сый-урмат менен мамиле кыласың? УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев депутаттарга орой мамиле жасачу деп өзүнө карата айтылып жүргөн сындарга жооп кайтарды. Баягы күнү карасам, бир депутат айтып жатат. 2015-2016 жылдары УКМКда төрага болуп турганда Сегизбаев парламентке орой сүйлөчү деп. Мүмкүн кечирим сураш керектир, бирок кечирим сурагым келбейт. УКМКда иштеп жатканда көп депутаттар боюнча маалыматтар бар эле. 120нын 80 ким экенин билип турсаң, көпчүлүгү наркотрафикте жүрсө, контрабандага аралашып жүрүшсө, элдин рызкысын жессе, жада калса уюшкан кылмыштуу топтор менен аралашып жүрсө, аларга сый-урмат мамиле кыла албайт экенсиң. Ошондуктан мүмкүн орой көрүнгөндүр, бирок трибунага чыкканда ошондой депутаттарды көрүп алып ренжийсиң. Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматты жоюу туура эмес экенин айтты. Бул тууралуу Садыр Жапаров 7-каналда маек берип жатып билдирди. Ооба, биз вице-президент деген кызматты киргизели дегенбиз, бирок чет өлкөлөр менен кызматташууда туура эмес болуп калат экен. Анткени башка өлкөлөрдө андай кызмат жок да, бир гана премьер-министрлик кызмат бар. Бирок эми экөөнүн айырмасы деле жок, деди ал. Текебаев Маевскийден $1 миллион алганбы? Куловдун жообу. Саясатчы Феликс Кулов президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун Өмүрбек Текебаевдин кылмыш иши боюнча айткандарына жооп кайтарды. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 7-каналга курган маегинде Текебаевдин Маевскийден $1 миллион алганын бардык саясий элита билет, Кулов дагы билет. Кулов калп десе Өмүрбек Субаналиев тастыктап берет деп айткан. Мен тууралуу айтылгандар эмнеге негизделгенин билбейм, бирок мен тергөөдө жана сотто ант берип айткандарымды кайталап айта алам. Менден 2010 жылы 21 декабрда Текебаев кайда деп сурашты. Анткени Маевский ошол күнү Текебаев менен парламенттин имаратында жолугушкан. Дал ушул күндөрү парламенттик оппозицияны түзүүнүн максаты боюнча консультациялар жүрүп жаткан. Ошондуктан биз аны издеп жатканбыз, бирок ал жумушта жок болчу. Балким андай эмес чыгар, бирок мага ал өзүнүн туулган күнүн белгилөө үчүн кеткенин айтышты. Бул боюнча мен Текебаев улуу адам экен, Сталин менен бир күндө төрөлүптүр деп тамашалаганым эсимде. Бирок кийинчерээк анын туулган күнү 22 декабрь деп айтышты. Ошентип биз аны таба албадык жана Ар-Намыс фракциясы ошол мезгилде Атамекен фракциясы менен оппозициялык коалиция түзгөн жок. Мен кокустан ушул датаны эстеп калдым, анын ишинде күбө болуп калдым.
Эми Садыр Жапаровдун бүткүл элита билет дегенине келсек, бардык депутаттар Текебаевдин $1 миллион алганын, анын ичинде өзү дагы ырастай алат экен. Мен эми бир гана кеңеш бере алам. Ким билет, сотко кайрылып, жарандык милдетиңди аткар жана ошол жерде керектүү көрсөтмөлөрдү бер. Бирок мени интригаларга аралаштырып, жалган көрсөтмө берүүгө үндөбө, деген Кулов. Эмилбек Каптагаев: жогорку кеңештин төрагасын алмаштырыш керек же тарасын. Мындай пикирин коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирди. Өз жүзүн сактап калам деген депутаттар төраганы алмаштырып, ишти туура нукка буруулары зарыл же жогорку кеңеш чукулунан таркатылышы керек, кырдаалдын талабы ушул, деди ал. Нурис Токебаев: бул кишини жакшы тааныбаймын, көргөн да эмесмин, бирок статусу президенттикинде экенин уккан жайым бар. Сөз бар эмеспи, эгер сени бирөө сөз кылса, караласа, демек сен алдыдасың, деген. Мен Өмүрбек Черкешевичти ошондой ойлойм, таза экенине ишенем. Демек бул киши Акаевден, Бакиевден, Атамбаевден жана Жапаровдун алдында. Ошон үчүн каралашат, жамандашат жана жек көрүшөт. Мындай ишер адамдарга мандаттын кереги жок. Эл берген убагында түбөлүктүү мандатты. Таза болбосо эмнеге камалган, караланган сайын акталып чыгып жатат. Демек чындык ушул киши тарапта. Бирден бир себеби коркушат бул кишиден, деп жазат ал. Садык Шернияз Садыр Жапаровдун Кумтөр боюнча элге берген убадасын аткаруудан баш тартканы боюнча пикирин билдирди. Ал Кумтөрдө алтын калбай калыптыр деп чыктыңыз. Бул эмне деген ойду билдирет? Канадалыктар болсо дагы 5 жыл казабыз деп жүрүшөт. Аларга ал жакта алтын жок, кете бергиле деп коюш керек да. Бул жөн гана сиздин позицияңыздан кайтканыңыз. Кыргыз эли Садырды дал ушул Кумтөр боюнча сыйлап туу тутуп келишкен, деди ал. Тентек балаңар укпай жатат. Каныбек Иманалиев Ысык көлдүн аксакалдарына кайрылды. 24 ноябрда Бишкекте президенттикке талапкер болууга Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчылар укуктары бузулуп жатканы жөнүндө маалымат жыйын өткөрүштү. Анда жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Ысык көлдүн аксакалдарына кайрылды. Анын айтымында Садыр Жапаров элде укпай жатат. Урматтуу Ысык көлдүн аксакалдары, мен өзүм Ысык көлдүн жээни болом. Ысык көл Кыргыздын бермети, сөз касиетин барктаган эл. Тилек Матаке, Кыдыр аке, Мойт акелер эч убакта картайбаган акылдын кийинчи. Ысык көл дүйнөгө ошол адамдар менен таанылган. Мен Көлдүк Ишенбай Абдыразаковдун окуучусумун, кол алдында иштегем. Атаганат ошол адам тирүү болгондо мамлекет башчы болсун деп чыкмакмын. Көлдүн уулу интеллигенциясы Аманбаев, Чолпонбаев, Усуп Муканбаев, бирок Садыр Жапаров эмес. Ысык көлдүн аксакалдары, айланайын, бул тентек балаңар элди укпай жатат. Балким силерди угар, чакырбайсыңарбы, көлгө алып кетпейсиңерби? 2 жыл губернатор болуп иштесин, өссүн, өнүксүн, анан келип өкмөт башчы болсун, натыйжада даяр болуп келсин, деди Иманалиев. Бизге айткан эмес, Төлөбаев камакка алынган акимди ишке алганына өкүндү. Бишкек шаарынын милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев коррупцияга шектелип кармалган Октябрь районунун акими Константин Кусенко тууралуу үн катты. Ал Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, Константин Кусенкону ишке алганы үчүн өкүнөрүн билдирген. Октябрь районунун акими Кусенко үчүн кечирим сурайм. Текшербей кызматка алганым үчүн. Ниетибиз түз, оюбузда жамандык жок эле. Бирок ал киши да бизге эч нерсе айткан эмес. Мындан ары абайлап сак болобуз, деп жазган шаар башчысы. Октябрь районунун акими Константин Кусенко экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 23 ноябрда кармалган. Анын конфискациялана турган жерди камактан чыгаруу боюнча коррупциялык ишке катыштыгы бар экени айтылууда.